Мына 4 жылдан бeri biz bir маселенин üstünde bir алгылыктуу жумуш алып бара албасак, эртең bir айдын ичинде айлык көтөрөт дегенге ким ишенет? Мына bir ay калды, айлык көтөрөбүз дедиңер, азыр деле жоогуңуз, biz эчтеке пока кыла элекпиз деп. Дагы 4 жыл күтөбүз беле. Айлык боюнча уже чечим кабыл алынган 1-апрелден баштап уже көтөрүлөт. Бирок канчага экенин мен азыр эметем, потому что биз Минобразование менен билим билүүсү менен жүргүзүп атабыз да. Азыр цифраларды айтып койгондо ага жооп берүү болуп калат да. 1-апрелден баштап көтөрүлөт мугалимдер менен врачтардын айлыктары. Жок, азыр бизге эл күндө кайрылат да. Мындай бүдөмүк кылып айтып жатат. Точно мындай көтөрүлөт деген жок. Мына пенсионерлер айтып жатышат. Biz менен чогуу пенсияга чыккандар көтөрүлөт деп, пенсияны көтөрүлөт деп алды, жарымынан теңинен көп уже кетти аркы дүйнөгө дейт. Биз бул эмне деген саясат жүрүп жатат, бизге так маалымат бергилечи деп. Бул пенсиялар боюнча жана айтып кеттик, конституциянын негизинде азыр бир расчетторду кылып атабыз деп соцфонд менен чогуу. 1-январдан баштап көтөрүү боюнча конституцияда жазылган үчүн биз ал милдеттерди аткарабыз. Ал боюнча азыр ошол эсеп-жөттөрдү кылып атабыз деп айтылып атат. Азыр мен так цифраларды азыр айта албайм. Мына сиз азыр айтып жатасыз, мугалимдердин пенсиясын көтөрүлгөнгө каршы болуп жатасыздар да. Пенсияларды убагында мугалимдер иштеп жүргөндө алган айлык акчалары ошол мезгилге салыштырганда бир топ жогору болчу. Кийин биз көз карандысыз болгондон кийин, доллардын курсу өскөндөн кийин ал акча эчтегеге жарабай калдыдан сиздер ошол мезгилдеги алган акчасы менен пенсияга чыгарып жатасыздар. Бул канчалык деңгээлде туура? Биз деген индексация жүргүзүп турабыз ар дайымчы. Алардын камсыздандыруу төлөмдөрү, мисалы ар бирибиздин камсыздандыруу төлөмдөрү жыл сайын инфляцияга индексацияланып турат. Ошондуктан алар өзүнүн баасын жоготпойт. 96-жылдан кийин ошондой система киргизгенбиз да бизчи. Ал эми 96 жылга чейинки билесиз камсыздандыруу төлөмдөрү баягы Совет доорунда именно баягы пенсияга деп төлөнчү эмес. Аякта баягы жалпы централизованный салыктын эсебинен төлөнүп келген да. Ошондуктан баягы система 96 жылдан бери бар, анын баары деген индексация болуп турат. Ошо 96-жылга чейинкилердин дагы көйгөй болуп жатпайбы? Бүгүнкү күндө мугалимдер менен врачтар канча акча менен пенсияга чыгат? Ар кандай стажына жараша, где-то бир эң жаңы чыккандары бир 5 миңден чыкса, азыркы орто эсеп менен бир 9-10 миңден ашып калды да, баягы орто пенсиясычы мугалимдер. Анткени жыл сайын биз индексация кылып турабыз да. Анан еще да бир айта турган нерсе, мугалимдер көбүнчөсү баягы пенсияга 60-55 жашында чыгышат. Бизде эрте чыгуу деген бар. Анан иштеп дагы баягы индексация кылып турушат да пенсиясынчы. Анткени билесиз, мугалимдер жетишпейт, алар баягы көпкө чейин иштешет. Ошондуктан азыркы учурда ошо эмгек акысында, пенсиясында алып, анан ошо пенсиясына ошого жараша индексацияланып турат жыл сайын 1-январдан баштап. Врачтар канча менен чыгат? Башында 5 миңге жакын акча менен чыгышат, эгерде баягы медицина кызматкерлери. Медицина кызматкерлери экөө бирдей эле деңгээлде. Анткени алардын экөөнүн тең эмгек акысы где-то примерно бирдей эле да. Азыр сиз айтып кеттиңиз 9-10 миңден деп. 2020-жылы 9-10 миңден канча медицина кызматкери, канча мугалим чыкты пенсияга? Сиз айткан 9-10 миң менен. Жок, ал кийинки деп атам. Орто эсеп менен жаңы чыкканда алар 9-10 миң менен чыкпайт. Жаңы чыкканда так. Бүгүнкү күндө пенсияга чыккандардын саны орто эсеп менен 26.216 адам. Ал эми саламаттык сактоо кызматкерлери 7.094 адам. Ошо пенсионерлердин санынан. Анан мугалимдердики где-то бир 7.000-6.969. Ал эми саламаттык сактоо 6.837 сом да, ошо орто эсеп менен чыгып аткандар. Анан кээ бар, мисалы ошол эле бир мугалим ушу соцсетте мына өмүр бою иштеп 2700 сом менен пенсияга чыктым деген. Анан ошону карап чыксак 14 жыл стаж менен чыгыптыр. Балким баягы өмүр бою чындап эле баягы мугалим болгондур, бирок балким баягындай мындай жеке жактарда, жеке мектептерде иштегендир, камсыздандыруу төлөмдөрү төлөбөгөндүр да, ошондуктан. Эгерде баягы жакшы стажы менен жакшы неметсе, ошо бир где-то бир 5-6 миңдин чегинде чыгат да. Сиз айткан 9-10 миңге качан жетет анда? Айтпаймбы, жогорулатып отуруп, мисалы качан жогорулатып? Дагы бир 20-30 жылдан кийинби? Жок, 20-30 жыл эмес, жыл сайын орто эсеп менен 500 сомго көтөрүлүп атпайбы, 400-500 сомго жыл сайын. Андан тышкары сиз айтканга бир 10 жылда жетет экен да, сиз айткан 9-10 миңге. Ошондой?
Өзүңүз айттыңыз, жылына 500'дөн көтөрөбүз, ошондо 10 жылда сиз айткан 10 миңге чыгат экен. А сиздер маалыматты бергенде айтып жатасыздар, орто эсеп пенсия мугалимдердики 10 миңден деп. Жок, Өткөндө дагы жогорку кеңеште айткансыздар, мугалимдер орто эсеп менен 10 миңден пенсияга чыгат деп. Азыр мына тактап сурасак айтып атасыз, бул көтөрүлүп отуруп жетет деп. Эми ар кандай пенсионерлер бар да, ошол эле 96 жылган мугалимдер бар, 2000 жылы чыккан пенсионерлер бар, ошол. Биз бүгүн күнү сурап атабыз. Мен сизден Гүлнара Муратовна, азыркы бүгүн былтыры канча адам канча зом менен чыкты деп сурап берип атам да, сиз каякта 2000 жылдарда айтып жатасыз. Жалпы санын айттым, азыр учурда 6969 бул мугалимдер. Туура, мен сизге көп экөөбүз талашпайлы. Болгону сиздер болгон маалымат так бериңиздер. 5 миң менен чыгып атабы, бизде пенсия 5 миңдин көлөмүндө пенсия чыгат деп айтыңыздар. Анты 10 миң дебестен. Бизден сурап атат, мына 10 миңден чыгат деп өткөндө айттыңыздар, сразу чыгышты бизге. Мугалимдер дагы, медицина кызматкерлери да. Кана бизге келсинчи, ошону биз көрсөтүп берели. Мына алып аткан пенсиябыз мынанча сомдон деп дагы айтып атышат. А сиз азыр айттыңыз 9-10 миңден деп, кайра мен терең изилдеп келгенде жылда 5 жылдан, а сиздин 500 сомдон кошулса 10 жылдан кийин 9 миңге чыгат деп айткыланды. Рахмат.